Кутман таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге жаштыктын сыры боюнча бөлүшмөкчүмүн. Ар дайым жаш болуп жана өзүбүздү формада алып жүрүш үчүн бизге эмнелер керектелет? Биз эртең менен кесин ач карын суу ичип турушубуз керек. Ал сууга бир тилим лимон кошуп койсоңуз, ичиңиздердеги шлактарды, токсиндерди айдап чыгарат. Андан кийин 20 мүнөт өткөндөн кийин селдерейн суусун ичсеңиз, бул витаминдерге өтө бай болгондуктан биздин организмди жакшы иштешине алып келет. Азыркы көпчүлүк адамдарда телефондо, интернетте, компьютерде отургандыктан көпчүлүк адамдардын арты, осанкасы ылдый болуп калат. Ошондо бизде осанка ылдый болгондо бул жакта экинчи подбородок деп коет, экинчи ээк чыгып калат. Биз экинчи ээкке көнүгүү жасап баштайбыз. Ушундай тилибизди таңдайга коебуз дагы, мойнубузду өйдө карай созобуз. Ушул көнүгүүнү сиздер 10-20 жолу жасасаңыздар күнүнө жакшы жыйынтыгын берет. Ал эми дагы бул экинчи көнүгүү болсо, эми биз массаж түрүндө. Эми ушул жерде массаж кылабыз. Экинчи ээкти. Бул жерде булчуңдардын связкасы бар, ушул жерди басабыз. Басабыз дагы жакшылап ушалайбыз. Массаж кылабыз. Анан эки бармагыбыз менен алып келебиз мына массаж түрүндө. Андан соң жеңил түрүндө массаж кылабыз. Бул биздин экинчи ээкке массаж жана көнүгүү болду. Кээ бир адамдардын мурду ылдый карай узарып калса, кээ бирлердики наоборот туурасынан чоңоюп кетет. Бул нерсени кантип биз алдын алышыбыз керек? Мисалы, буга көнүгүү көргөзүп берем. Колуңуздарды коесуздар, мурдуңуздардын учуна коесуздар дагы. Өйдө карап тартасыздар. Кайра ээңиздер менен ылдый түшүргөнгө аракет кыласыздар. Мисалы мындай. Мурун булчуңдарына массаж жасайбыз. Анан өйдө судуруп ушундай алып кетесиздер. Бул мурдун булчуңдарына массаж кылдык жана көнүгүү кылдык. Ал эми мурдулар барбайып кеткендерге мындай түрүндө массаж кылабыз. Эки колуңуздарды кармайсыздар, же болбосо мындай кылып чымчык кармасаңыздар болот. Көргөзүп берем азыр. Дем алганда мурдуңуздарды чыгарасыздар да, дем чыгарганда мурдуңуздарды басасыздар. Мурун булчуңдарын бошоттук дагы, связка деп коет. Ошол жерге жакшылап массаж кылдык дагы, анан өйдөгө алып кеттик. Сиздер ушундай түр менен 5 жолу жасайсыздар. Эми биз бетибиздин агып түшпөшү үчүн массаж жасайбыз. Мисалы, сиздер майлардан кокосовый масло, авокадонун маслосы менен сүйкөсөңүздөр болот. Анан колуңуздарды ушундай аласыздар дагы, өйдө карай сыдырасыздар булчуңдарды. Кайра лимфа менен алып түшөсүздөр. Бул сиздердин шишиктериңиздерди кетирет. Бүгүн сиздерге жаштык сыры эмнеде экенин айтып бердим. Анда эмесе саламатта калыңыздар.